Үйдүн ичи жарым метр суу подвал болсо толлу. Кече мөндүр аралаш жааган жаандан улам Аксы районунун Кербен шаарында сел жүрдү. Жаандан пайда болгон суулар силарык каналдарга батпай, ондогон турак жайлардын короосун, 8 үйдүн жер төлөсүн каптаган. Ошондой эле Жалал Абад шаарында дагы 7 үйдүн жер төлөсү сел сууларына толду. Кербен шаарындагы жалпы 8 турак үйдүн жер төлөлөрүнө толук суу кирген. Андан сырткары бир мектеп, бир бала бакчанын, бир дарыкананын жер төлөлөрүн каптаган. Азыр ошо кечинде ошо биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук бөлүмүнүн ыкчам топ жана куткаруучулар жана ошондой эле Кербен шаардык мэриясынын кызматкерлери болуп ошо жер төлөлөрдөгү сууларды сордуруу, сел каналдардын толуп калган жерлерин тазалоо иш-чараларын жүргүзүштү. Жаандан пайда болгон селдин кесепетинен адам өмүрү кыйылып, турак жайлар кыйраган жок. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин облустагы башкармалыгынан алынган маалыматка таянсак, Алабука районунун 1-май айыл аймагында гана 10 эчкине суу агызып кеткен. Мындан сырткары Нокен районунда 10 гектарда эгин аянтын жана Бишкек Ош жолунун айрым бөлүктөрүн суу каптап, автоунаалардын кыймылына тоскоолдук жараткан. Таш көмүр шаарында Чүй-Цай сел каналынан түшкөн сел суулары ошо Бишкек Ош жолунда курга батпастан жолдун үстү менен аккан, жол каттамына бир аз кыйынчылык жараткан, бирок тосулган эмес. Ал жерде эч кандай зыян келтирилген эмес. Ошо ДЭП-38ден бир бирлик погрузчик тартылып, ошо убагында сел калдыктарын тазалоо иштерин жүргүзүлдү. Быйыл жаан-чачын көп болгондуктан дарыялардагы сууларда жээктерди жей баштаган учурлар катталууда. Маселен, Базаркоргон районундагы Караөңкүр дарыясынын нугу бурулуп, Көкчөгөз участогундагы 50дөй турак жайга кооптулук жаратууда. Ушул суу жеп аткан жерден 100 метр наракта болчу. Биз МЧСке кайрылдык, акимине кайрылдык, жогорку кеңешке кайрылганбыз, президентке кайрылганбыз ушу тууралуу. Азыр мына айылга бир 5 метр калды киришинечи суунун. Азыр сууну мына шагалды алып атат, кайра наоборот МЧС биз жака бурдуруп атат суунучу. Муну караган адам жок, эч ким келишет, карап коюп кетишет. Мына жолдор калбады, көрүп атасыңар өзүңөр. Айылга кирип кетсе, ким жооп берет эми? Муну МЧС келип жооп бербесе, аким жооп бербесе, жогорку жактакылар жооп бербесе. Дарыянын нугун буруп, элдин коопсуздугун камсыздоо үчүн жергиликтүү бийлик Базаркоргон айыл аймагына кечетен тарта өзгөчө кырдаал абалын киргизди. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгынан жергиликтүү бийлик менен биргеликте дарыядагы суунун нугун калктуугунуштан башка тарапка буруу үчүн техникалардын жардамында убактылуу тосмо даярдалып жатканын билдиришти. Кабылбек Өчкөнбай, Тынчбек Тоолдаев.